Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Манас эл аралык аэропортунда 2024-жылкы Олимпиада оюндарынын катышуучуларын тосуп алуу азем өттү. 2-августта Манас эл аралык аэропортунда 2024-жылкы Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын катышуучулары суучул Денис Петрашов, дзюдочу Айбек уулу Кубанычбек жана алардын машыктыруучуларын салтанаттуу түрдө тосуп алуу аземи болуп өттү. Олимпиада оюндарында сууда сүзүү спортунда 200 метр брас стилинде жарым финалга чыккан кыргызстандык спортчу Денис Петрашов массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө берген маегинде буларды билдирди. Олимпиада оюндарында мындай жыйынтыкты күткөн эмес элем. 14-орунду алганым да жаман эмес. Алдыда умтулууга мындан да күчтүү болууга аракет кыла бермекчимин. Кыялма жетүү үчүн алдыга кадам таштап умтулам. Бир аз эс алып окуума киришип, кайрадан машыгууларды улантам деп маек курган Денис Петрашов. Дзюдо боюнча Олимп оюндарына катышкан дагы бир спортчубуз Айбек Кубанычбек уулу буларды айткан. Бүгүн Олимпиада оюндарынан кайтып келип отурабыз. Чоң таймашка жөнөп жатканда катуу даярдыктан өтүп, элдин, президенттин колдоосуна ээ болуп, чоң үмүт менен барганбыз. Тилекке каршы колубуздан келген аракетти кылдык, жеңишке жете алган жокпуз. Татамиге чыгып жаткан учурда өзүмө ишенгем, бирок бир ката менен утулуу ызасын тартып калдым. Алдыда дагы дем күчтүү топтоп кийинки мелдештерде алгылыктуу жеңиштерге жетебиз, алтын медаль тагынабыз деп ниет кылам деген спортчу Айбек Кубанычбек уулу. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кыргызстанда сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталды. Кыргызстанда сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо биринчи операциясы башталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ал бүгүн эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 14 жаштагы бейтапка жасалат. Дагы 2 бейтап химия терапия курстарын аяктагандан кийин сөөк чучугун алмаштырууга даярдалат. Сөөк чучугун аутологиялык трансплантациясы бейтаптын өзүнүн өзөктүү клеткаларын колдонгон заманбап жана эффективдүү дарылоо ыкмасы. Бул ыкма иммунологиялык кагылышуулардын коркунучун азайтат жана дарылоо натыйжаларын жакшыртат. 5 курс химиотерапиядан өткөн бейтапка жасалуучу бул маанилүү операцияга толук сакайып кетүүгө үмүт берет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин милдетин аткаруучу Азиз Сапаралиев Кумтур кен жайына барды. Азиз Сапаралиев Кумтурга болгон сапарында кен жайдын борбордук карьерин, алтын ылгоочу фабриканын иши менен таанышып, калдык сактоочу жайды да көрүп чыкты. Кумтур Голд Компани жабык акционердик коомунун өндүрүш боюнча вице-президенти Кубанычбек Турдукожоев кен ишканада экологиялык коопсуздук техника талаптары так сакталып жатканын айтты. Ошондой эле жер астынан алтын казуу долбоору тоголок кенин комплекстүү өздөштүрүү иштери дагы активдүү уланып жатканын кошумчалады. Жер астынан алтын казуу жана калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорлорун ишке ашыруу менен кошумча алтын казып алуу пландалууда деп белгиледи ал. Жаратылыш ресурстары министринин милдетин аткаруучу Азиз Сапаралиев бардык өндүрүштүк иштерде экологиялык нормативтерди так сактоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ишкана улуттук экономика үчүн абдан маанилүү. Бул жерде 3000ден ашуун адес иштейт. Ошондуктан кен жайда жүргүзүлүп жаткан жумуштар мыйзамдык жана укуктук ченемдерди так сактоо менен ишке ашырылышына баарыбыз кызыктарбыз. Жамаатыңар өз иши мыкты билген кесипкөйлөрдүн түзүлгөнүн эске алуу менен ишкананын бүткүл өлкөнүн кызыкчылыгында үзгүлтүксүз иштешин камсыздай аларына ишенем, деди ал. Белгилей кетсек, 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча компания тарабынан 13567 килограмм алтын өндүрүлүп, өлкө бюджетине салык, социалдык жана башка төлөмдөр түрүндө 17,2 миллиард сомго тургун. Мындан тышкары, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча дивиденд түрүндө 151,3 миллион АКШ доллары төлөнүүдө.
Кыргыз балбандарынын бир бөлүгү Парижге жөнөп кетишти. Кыргыз балбандарынын бир бөлүгү Олимпиадага катышуу үчүн Парижге жөнөп кетишти. Бул тууралуу Репортер KG'ге Күрөш Федерациясынын биринчи вице-президенти Алмазбек Боев билдирди. Анын айтымында грек-рим күрөшү боюнча спортчулар кечээ, эркин күрөшчүлөр бүгүн таң эрте учуп кетишти. Кыздар курама командасынан Мерим Жуманазарова Парижге кетти. Ал 5 август күнү килемге чыгат. Айсулуу Тыныбекова 6 августта, Айпер Медет кызы 7 августта учат. Спорт департаменти Акчол Махмудов, Жолман Шаршымбеков баштаган спортчулардын Парижге жеткен видеосун жарыялады. Белгилей кетсек, Парижде балбандардан биринчилерден болуп Жолман Шаршымбеков күч сынашат. Кыргызстан эгемендүүлүк тарыхындагы биринчи олимпиадалык алтын медалды балбандардан күтөт. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевдин атасы көз жумду. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевдин атасы кайтыш болду. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Абдулазиз Закиров Максатбек Токтомушевдин атасы Адираев Токтомуштун дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу көңүл айтты. Жаназа 3 августта саат 11:00 Каракулжа айылында болот. Кичинекей, наристе жаш, 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20 000 каражат керектелиптир. Эми бул сума дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөр мындайча айтканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат, Дембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да туугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүнчө ошол робудуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики официальный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ошентип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга дагы ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соопто калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болосуңар. Жыл жыйынтыгы Алымкадыр Бейшеналиев менен Алтынбек Максутов 2 алышты. Министрлер кабинети мамлекеттик органдардын жана аймактын администрациялардын жарым жылдык ишин жыйынтыгын чыгарган. Анда 7 мамлекеттик орган эң жакшы баалып отличник болушту. Алар Айыл чарба министрлиги, экология министрлиги, юстиция министрлиги, тышкы иштер министрлиги, санариптик өнүктүрүү министрлиги, транспорт министрлиги жана билим берүү министрлиги. Жакшы мекемелер Мам курулуш, эмгек министрлиги, финансы министрлиги, Чүй, Жалал Абад, Нарын облустары жана Бишкек шаары. Үчкө иштеген мекемелердин саны 3. Алар экономика министрлиги, Ош жана Ысык көл облусу. Дагы 3 органдын иши канааттандырарлык эмес деп табылды. Экичилер Саламаттык сактоо министрлиги, Маданият министрлиги, Талас жана Баткен облустары. Жарым жылдыкта 3 баллдан аз алган мамлекеттик органдар киргизилген эмес. Мас абалында курал менен коркуткан Тоңдо бей баштыкка шектүү кармалды. Тоң районунда мас абалында жарандарды курал менен коркуткан адам кармалды. Бул тууралуу Ысык көл милициясынан кабарлашты. 30-июль күнү Тоң району 9 булак айылында жергиликтүү тургун мас абалында жарандардын өмүрүнө жана мүлкүнө коркунуч келтирген окуя катталган. Ал Ауди 100 үлгүсүндөгү унааны башкарып, мыйзамсыз атуучу куралдуу октарлар менен жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген аракеттерди жасап, адамдарды бутага алган. Тоң райондук иштер баш башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында шектүү Тоң району 1985-жылы туулган тургуну кармалган. Кармоо балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунда болгон. Унааны текшерүү жана кароо жүргүзүү учурунда бир даана сайсыз ок атуучу курал, октарлар менен табылып, далил зат катары алынган далил заттар тиешелүү уруксат документтери жок болгондуктан мыйзамсыз болуп чыккан.
Медициналык экспертиза кармалган жарандын алкоголдук ичимдик ичкенин тастыктаган факты Тоң райондук Ички иштер баш кошмалыгында катталып, 208-берене бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Тоң милициясы тергөө кызматынын тергөөчүсүнүн чечими менен шектүү 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Лазат Нуркожоеванын колун сураган жигиттин камактагы мөөнөтү узартылды. Автандил Сабырбеков жана анын агасы Тариел Сабырбековдун камактагы мөөнөтү 3 октябрга чейин узартылды. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунун маалыматынан белгилүү болду. Шектүүлөр баңгизат сатууга шектелип 4-июлда кармалган. Эске салсак, буга чейин президенттин агасынын кызы Лазат Нуркожоеванын колун шаан шөкөт менен сураган видео тараган. Анда өзгөчө Кырдаал министрлигинин учагы колдонулуп, социалдык тармакта кызуу талкуу жараткан. Кийин аталган министрлик түшүндүрмө берип, 21-июнда тек учакты Автандил Сабырбеков аттуу адам 1 саатка ижарага алуу боюнча келишим түзүп, акчасын төлөгөнүн билдирген. Көп өтпөй аталган жаранды жана анын агасын ИИМ баңгизат сатууга шектүү катар кармап камаган. Кийин президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Сабырбек крыша издеп Лазат Нуркожоеванын колун сураган деген билдирүү тараткан. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Креативдүү болгула инвестор тарткыла Акылбек Жапаров элчилерге кайрылды. Тышкы иштер министрлигинин коллегиясында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров элчилерди инвестиция тартууга жигердүү иш алып барууга чакырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Кабаргалайык, Жапаров инвестицияларды, жаңы технологияларды тартуу, инновациялык чечимдер боюнча иштерди активдештирүү, ошондой эле кыргыз продукциясынын экспортун күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Тышкы иштер министрлиги ири инфраструктуралык энергиянын кайра жаралуучу булактары тармагындагы айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана сактоо долбоорлоруна, соода логистикалык комплекстерди курууга, Бишкек ош шаарындагы аэропортторду модернизациялоого каржы табууга аракет кылышы керек, деди өкмөт башчы. Жыйындын соңунда Акылбек Жапаров элчилерден инвестиция тартууда активдүү, креативдүү, натыйжалуу иштерди күтөөрүн айтты. Футбол боюнча курама команданын гимнине сынак жарыяланды. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын гимнине сынак жарыяланды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунун соц тармактагы баракчаларына жарыяланды. Маалыматка ылайык, конкурска композиторлор, акындар катыша алат. Сизде Кыргыз футболунун тарыхында калуу үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк бар. Жаңы гимндин автору болуп, келечектеги ийгиликтерибизге жана жеңиштерибизге салым кошуңуз, деп жазылган биримдик тараткан маалыматта. Даярыштерди маркетинг маймылча KFA Чекит KG электрондук дарегине жөнөтүү керек. Сурап билүү телефону +996 558 555 537. Көчмөндөр оюндарына катыша турган көкбөрүчүлөрдүн курамасы толукталды. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катыша турган Кыргызстандын көкбөрү жана жер улак командаларынын курама командалары толукталды. Бул туурасында Көкбөрү федерациясынан билдиришти. Белгилүү болгондой, уюштуруучулардын талабына ылайык Кыргызстандын көкбөрү жана жер улак көкпар боюнча курама командасына дагы 6 оюнчу кошулду. Буга чейин уюштуруучулар бир оюнчу көкбөрүгө ошол эле учурда жер улакка ойноого укугу бардыгын расмий айтышкан. Ушундан улам Кыргызстан 2 спорттун түрүнө жалпысынан 18 оюнчуну дайындап жаткан. Мындан бир нече күн мурун Казакстан тарап Кыргызстан үчүн жогорудагыдай жобону жокко чыгарып, бир оюнчу 2 спорттун түрүнө катышууга болбой турганын билдиришти, дешет федерациядан. Жаңы жобого ылайык Кыргызстан көкбөрү менен жер улакка өз-өзүнчө спортчуларды алып бармай болду. Белгилей кетсек, 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8-13 сентябрда Казакстандын Астана шаарында өтөт. Ага Кыргызстандан катыша турган улуттук курама командага 18 оюнчу кирген болчу. Рекорд өлкөдө электр энергиясынын суткалык керектөө 40 миллион киловатт сааттан ашты. Кыргызстан боюнча электр энергиясынын суткалык керектөө 40 миллион киловатт сааттан ашты. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев маалымат жыйында билдирген. Министр белгилегенде, буга чейин жылдары бир күндүк керектөө дайыма 32-35 миллион болуп келген. Ашыкча керектөө кышында көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн экенин эскертти. Биздин өлкөдө мындай болгон эмес. Июль айында абанын температурасына байланыштуу электр энергиясынын керектөө 40 миллиондон ашты. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, абоненттерибизде мүмкүн
болушунча электр энергиясын үнөмдөөнү суранат элем. Сиздер билесиздер, канчалык көп керектелсе ошончолук сууну чүрөбүз. Токтогул суу сактагычынан ал эми жылытуу мезгилине суу керек. Эгерде азыр үнөмдөбөсөк, кышында кыйынчылыктар болушу мүмкүн, деди энергетика министрлигинин башчысы. Таласта мал кайтарууга мажбурланган деген баланын окуясы териштириле баштады. Таласта 7 жаштагы бала ээн талаада мал кайтарып жүргөн тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Видеонун автору баланын атасы аны Казакстандын чек арасына жакын жерге жалгыз таштап кеткенин, кийими жок катканынан жеп жүргөнүн айтат. Автор белгилегендей, бул көрүнүш Айтматов районуна караштуу Шекер айылында тартылган. Баланын атасына кайрылышса коркпойт деп коюптур. Атасы ушинтип баласын кордоп жатат деген видео тараган. Интернетке тараган видео качан жана ким тарабынан тартылганы белгисиз. Талас облустук ички иштер башкармалыгы окуя териштирилип, жеринде Айтматов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу иштеп жатканын, кошумча маалымат берилерин убадалашкан.